Саламатсыңарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. 28 ноябрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо болуп өттү. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык партиялар арасында талаш-тартыштар жаралды. Бул өткөн шайлоо кандай өттү? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Биздин студиябызда конокто Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев менен 1 май бир мандаттуу шайлоо округунан ат салышкан Мавлян Аскарбеков болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең узатайын. Негизи эле аралаш система менен өткөн шайлоо кандай өттү былтыркыга салыштырмалуу? Саламатсыздарбы? Эми албетте ачык айтып коюш керек, аралаш системасы бир аз татаал өттү. Элибиз көп нерсени ордунан айырмалай албай калганга чейин барып атты. Биз биринчиден ушул элге одномандаттуулардын номерин жаттап кал деген менен биргеликте, экинчи ушул партиянын номерин, андан сырткары партиянын ичиндеги кандидаттын дагы номерин жаттап кал деген мындай чоң проблема жаратты да. Ошол жерде жерлеринде элдер киргенде жана астыңкы биринчи баягы партиянын бюллетенин партияны аныктагандан кийин астыңкы бюллетенден ошол астындагы квадратиктердин астында фамилиясы жок болуп калганга байланыштуу көп жерлерде ошол партиянын 8 номер болсо, мисалы биздеки, ошол жерге дагы 8-ди коюш керек экен деген түшүнүк менен чыкты дагы. Анан экинчи одномандатный бюллетень алды дагы, мисалы мени шайлай турган болгондор келип туруп ошол жерге 2-ни коюп атышты да. Менин баягы бул реалдуу баягы турмуштан болгон нерсе, мисалы ошто ошондой болду. Ошто дагы бир участокто мисалы номер 2-чини одномандатныйде катышпай калганына байланыштуу чийип койгон экен, чыгып мага звонить этип, мен сени коеюн десем, чийип коюштур, бирок мен коюп чыгып келе бердим дейт да. Анан мен кандай чийип коюптур деп мындай сүрөштүрүп, аралаштырып кылдырсам, көрсө, ал ошол түшүнүгү боюнча мен дейт ошол партийныйдан 8-8 коюп чыктым дагы, экинчи бюллетенге сени коеюн десем, бирок фамилияң башка экен, бирок коюп кое бердим 2-ге деп чыкты да. Мына ушундай нерселер бир аз элге түшүнүксүз болуп калды. Анткени мен дагы өзүм мына барып шайлоого киргенде мага 2 бюллетенди жөн эле колума карматып койду. Ошол жерде мен ойлойм, комиссиянын мүчөлөрү сөзсүз түрдө элге түшүндүрүш керек эле. Мынау бюллетень бул одномандаты менен кетип аткан жарандардыкы, сен ошону тандайсың. Бул болсо партияныкы, партиянын дагы болгондо дагы ичинен тандап туруп, анан бул жерде сен каалаган кандидатка да беришиң керек. Болбосо тааныбасаң, жок дегенде жөн эле партияга коюп келишиң керек деп туруп, кире бериштин астында дагы жанагы биз айткан чоң доскаларга илип коет дедилер. Мына ошолор да жокко чыгып калды. Ошолорду көрүп эл дагы бул жолу эстеп кирип шайлаганда ошондо туура болмок эле да. Мына эки нерсени бир аз эми баягы шаарда мүмкүн андай болгон эместир, бирок айыл жерлеринде же башка жактарда ушул көрүнүш бир аз татаал болуп көрүндү да. Ушул эле суроомду сизге узатайын. Былтыркыга салыштырмалуу бул болуп өткөн шайлоо аралаш система менен өттү. Кандай өттү? Негизи бул шайлоону былтыркыга салыштырып болбойт. Себеби такыр башка система. Былтыр мына мен эсимде административдик ресурс толугу менен арам акчалар, жүздөгөн миллион долларлар ачык сөз. Сатып алуулар, коркутуулар жада калса, молдолорго чейин шайлоодо иштешкен. Шайлоонун жыйынтыгы былтыр эмне болуп бүткөнүн, кандай уюштурганын бардыгыбыз октябрь айында көрдүк. Быйыл такыр башка система болуп атат. Быйыл жаңы эле Марлен мырза айтып кеткендей, сиз да айтып атасыз, партиялык жана бир мандат өзүнчө чыгып атат. Биз ошол жаңы мыйзам, жаңы системанын биринчи мыйзамды ишке ашырган, ошо система менен барган адамдарбыз. Көп мүчүлүштөр болду. Негизги мүчүлүштөр бул Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан уюштуруу иштеринин чалаакылыгында. Президент айтты, административдик ресурс болбойт деп. Мен Бишкекте ачыгын эле айта алам, административдик ресурс болгон жок. Башкача айтканда, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдар, күч органдар жана башкалар иштеген жок. Бирок ошол эле учурда Борбордук шайлоо комиссиясы дагы иштеген жок. Мисалы Марлен мырза айтып аткан маселе Бишкекте абдан орчундуу турду. Тарыхта биринчи жолу Бишкек шаарынын 1 май районунда жана Свердлов районунда баарынан каршы деген бөлүк биринчи орунга чыкты. Бул эки гана түшүндүрмөсү бар. Биринчи, Бишкек БШК, Борбордук шайлоо комиссиясынын ишин чабаал жүргүзгөндүгү, мына аны тастыктап жатат. Мен конкреттүү айтайын, конкреттүү фактылар менен. 1 май шайлоо округуна
Ленин районунун бир бөлүгүн 11 участокто киргизди. Орточо эзеп менен 25-30 миң адамды шайлоочуну бизге кошуп берди 11 участокто. Мына ошол адамдар билбейт. 1-май округундагы талапкерлерге шайлаарын билбей, шайлоого барат, алат, алза эле 1-май округунун талапкерлери баарына каршы деп коюп кетирген. Бул эмне деген сөз? Бул борбордук шайлоо комиссиясы эч кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эмес деген сөз. Азыр булар борбордук шайлоо комиссиясы эмне деп жооп берет Аскарбековго? Биз мынча миллион сом которуп 5-каналдан, ЛТРден, КТРден момунча ролик чыгардык деп жооп берет. ЛТР, КТР, 5-каналды эч ким көрбөйт. Эч ким көрбөйт. Мына мен жеке көрбөйм. Элдер да көрбөйт. Басымдуу бөлүгү шаардыктар көрбөйт аны. Көрсө телефонду көрөт, көрсө башка каналды көрүшү мүмкүн, бирок биздин каналды эч ким көрбөйт. Андан да чыкары орус тилдүү жарандарыбыз өмүрү көргөн эмес жана КТР 5-канал дегендерди. Анан ошондуктан уюштуу иштерин кылып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жергиликтүү бийлик менен биргеликте элдерге чогулуш өткүзүп, квартальный домком МТУ деп коет, ошолор менен ар бирине чейин чогулуш кылып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек эле. Бир ай мурда айтыш керек эле. Территориалдык боюнча мындай, жаңы система боюнча мындай болот. Преференциалдык шайлоо өзүнчө болот, ал эми бир мандаттуулар өзүнчө болот. Шайлоонун эрежеси мындай болот деп элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек эле. Булар КТРга 5 роликти жүргүзүп коюп, элдерге маалымат жеткиздик дегени бул туура эмес иш болду. Мына ушундай мүчүлүштөр менен бул шайлоодагы былтыркы шайлоодой мыйзамсыз өттү. Аны мына бүгүнкү чыгып жаткан фактылар тастыктап жатат. Марлен мырза, шайлоо таза өттүбү сиздин пикириңизде? Себеби алдын ала чыккан жыйынтыктарга таянсак, Ынтымак партиясы 10,93% көрсөткүч менен утуп чыкты. Анан шайлоодо өз күчүбүз менен утуп чыктык деп айта аласызбы? Таза деген сөздүн артында биринчи кезекте мурдагы биздин шайлоо процесстеринин алкагында эмнени айта алабыз? Биринчи кезекте административдик ресурс. Бир. Экинчиси бул сатып алуу процесси. Биринчи боюнча административдик ресурсук болгон жок деп айта алам мен дагы толук. Мүмкүн айрым жерлерде болгондур, бирок аны дагы өтө тымызын коркуп кылып атышты. Өкмөт жактан, мамлекет жактан кылынып аткан шарттардын жанагы выговор алып атты, жумуштан айдап атты, мына ошол өзүнүн кесепетин көрсөттү деп айта алам. Подкуп боюнча тилекке каршы айрым жерлерде айрым партиялардан подкуп болду. Бирок баягындай массовый болуп, мурдагыдай болду деп айткандан алысмын. В целом мындай общий караганда эки нерсени эске алганда таза өттү деп айта алам. Бул ачык. Эми ЦИКтин жумушу. Бул жерде ЦИКтин жумушун жана мен айткандай башында ошол элге түшүндүрүү маселелери бул бир маселе болуп калды. Экинчи маселе уюштуруу маселеси болуп калды. Үчүнчү эң азыркы ошибка болуп аткан нерсе бул ошол сервердин орто жолдо туруп калышы. Мен ачык айтайын. Мисалы биз ошол сервердин сбой бергенге чейин 240 миң добушка чейин чыгып кетти. Мен үчүн бул таң калыштуу нерсе болуп калды. Себеби мен өзүмдүн четко прогноздорум, мен азыр WhatsApp'та дагы жакшы бүт сакталып калыптыр. Мен өзүм прогноздорумду бай өзүмдүн PR отделиме бардыгына жиберип аткам да. Биз где-то бир 140-тын тегерегинде алышыбыз керек. Ушуга мен умтулуп атам деп, анткени мен четко канча башман ушу шайлоо өткөздүм. Ар бир кандидат кайсыл жерде кандай аброю бар, кандай иштеп атат, кандай добуш ала алат экенине чейин мен ар бир кагазга жазып чыгарып койгон кагазым боюнча өзү ошол где-то бир 130дан 150ге чейин ала алам деп мындай ишеним менен тургам да. 240 чыгып кеткенде мен таң калдым. Ачык айтайын, кантип эле не может быть. Мен неужели моим балдарым супергерой болуп кетти деп өзүм дагы да ишенбей аттым. Анан эми бирок мүмкүн мен акцент кылбаган балдар катуу иштеп кетти окшойт деп кандидаттардын жана жыйынтыгын карай баштадым. Дароо элечи ошол моменттерде не может быть депчи. Дегенде эле анан жана сбой кетти, сбойдон кийин түштү. Ачык айтайын, ал жерде ошол сбойго чейин деле мындай реалдуу түрдө карап көрсөк, элдин калктын келген саны 1,2 миллион тегерегинде болду. Жанагы жерде сбой болуп атканга чейинки партиялардын алганын кошуп койсоңуз, такыр эле ашып кетти, 2 миллионго чейин жакындап кетип атпадыбы? Демек бул жерде реалдуу түрдө ошол жерде бир сбой болду деп айта алам. Ошол өзүн жеп атат азыр. Мына өзүнө өзү тоскоол болуп атат. Мына ошол нерсени алдын ала ЦИК бардык программалык обеспечениянын жашына карап коюш керек эле. Баардыгын иштетип коюш керек эле. Пробный кылып коюш керек эле. Пробный кылып миллионго чейин баягындай неметип
ар кандай системаны текшерет да тескерет этет. Мына ошондо иштеп коюш керек эле. Ушул азыр күмөн санаттырып, башка дагы коомчулукка, башка партияларга да күмөн санаттырып койгон жаман жагдай болуп отурат азырчы. Негизинен алганда албетте мен эми өзүмдүн күчүмдү ылайык алганыма мен кубанычтамын, эми элге ыраазычылык билдирем, конечно. Анын ичинде мен лидер катары мисалы өзүм да жакшы ала албай калдым. Анткени мен партияларга, баягы партиянын кандидаттарына чуркай берип, штабты карай берип, мисалы өзүм да жакшы иштей албай калганым эме болуп турам да. Экинчиден жана мен айткан үчүлүштүк, жанагы тандай албаган үчүлүштөрдүн көбү алып келип туруп, мени дагы толук мен күткөн результатка жетпей калды. Мисалы мен бир 10 миңдин тегерегинде алышым керек эле. Азыркы учурда 5 миң алып отурам. Ошол где-то ошол кандайдыр бир үчүлүштөрдүн негизинде менин дагы голосторум жоголуп кетти деп айтам да. Жоголуп кетти деп айтам. Эми эл туура эмес жанагы түшүнбөгөн негизинде берип койду деп айтам. Экинчисинен жанагы жөн эле партияга коюп бизге койбой кирип кетти. Холостойлор дагы бар да, мындай холостой деп биз алар атап койдук. Адреси жок. Жөн эле партияны дайындаган, ал эми кимге беришти, бербей койгон. Мына ошолордун да саны менде көп чыкты. Анан мен ар бир иштеген участоктордун карап көрдүм. Эгерде жана холостойлорду жана башка номерге салып аткандарды кошуп көрсөм, анда мен ошол немеге чыгып атам өзүчү. Бир 8 миңдин тегерегинде чыгып атам. Холостойлор деп коет, айтып атам го, жанагы жөн эле партияны тандаган, кандидатты тандап койгон эмес. Хотя ал округда только мен иштегем. Менен башка ал жерде башка кандидаттарым иштеген эмес. Ошондой округтарда өзүмдүн жеке айылымды айтып коеюн, например. Жеке айылымда дагы 300 голос мага беришиптир. Рахмат, ошо Кудайга шүгүр. Ошонун 250сү мага тийиптир да, калганы жанагындай тандалбай калыптыр да. Партияны эле тандап койгон, астыңкы неме боюнча калып кеткен, тандабай койгон элдерчи. Бирок ал жерде бир да кандидат менин өзүм жеке айылымда иштеген эмес, кирген эмес, тааныбайт. Башкасы да бар, бирок ошондой үчүлүштөр болду. Сиз 1-май шайлоо округунан бир мандаттуу аттанбадыңызбы? Анан сиз өзүңүз мындай жеткиликтүү добуш ала алдым деп эсептейсизби? Жок, мен жеткиликтүү добуш ала алган жокмун. Мен кыскача айтып кетейин, мен 2010-жылдан 2019-жылга чейин оппозицияда жүрдүм, активист болуп жүрдүм. Бишкек шаарынын көп маселесин көтөргөм. Балдар ойночу аянттар, жашыл зоналар, парковый зоналар. Бишкек шаарынын тургундары мени ага чейин абдан жакшы таанычы. Акыркы 3 жыл мен ушул так 1-май районунда акимдин орун басары болуп иштедим. Мен 1-майды жөө түрө кыдырып чыккам. Бардык жерин. Эмне маселе бар экенин, колунан келгенин чечип, колунан келбегендердин элди барын чогултуп, ушундай кылып чечейли деп пландаштырып сүйлөшүп. Көп эл менен жолуккам да. Анан эмне болуп атат жыйынтыгында? Жыйынтыгында ушул биздин 1-май районуна өмүрү басып келбеген, жаңы конуштар каякта экенин билбеген, ага эл менен жолуктурсун, жаңы конушка машина менен бир жолу да барбаган адамдар арам акчанын күчү менен менден көп добуш алып атышат. Мына Марлен мырза айткандай, айылында Марленден башка эч ким тааныбайт да, туурабы? Бул Марлен ошо жерде жашаса, айылы тууган уруктар ошо жерде жашаса, башка талапкерлер айылга барбайт, билет, себеби Марленди колдоорун. Мына меники да ошондой болуп атат да. Мен ушул 1-майда төрөлсөм, ушул 1-майда окусам, активист болуп иштесем, андан тышкары 3 жыл ушул жакта жөө элдин арасында кыдырып жүрүп иштесем, анан мен алган мисалы 50-100 бир уйктен добуш алсам, тигилер 120 менден көп алып атат да. Бул бир эле жол менен алды. Бул ошол арам акчанын күчү менен алышты. Абдан чоң акча сарпташты. Эми ушунун баардыгы мен эмнени айтып атам? Президент айтып атат, ай, шайлоону таза өткүзөлү, былтыркыдай жаман окуя кайталанбасын, көңтөрүлүш, революция болбосун, бийлик алмашпасын деп Ташиев экөө улам чыгып айтып атты. Бирок жооптуу кызматчылар ишти аткарбай жатышты. Мына бизде 1-май күч органдары иштеген жок. Күч органдары иштеген жок. Андан тышкары ОИК окружной комиссиялар иштеген жок. Борбордук шайлоо комиссиясы иштеген жок. Биз улам баймай жазып аттык, ай, мына могул жерде мындай болуп атат. Бул завуч, бул талапкердин жердешкен тууган экен. Добуш сатып алуулар болуп атты ошол өздөрүнүн округда. Добуш сатуу болуп, мен конкреттүү айтып, улам карсы менен кайрылып аттык да биз. Бул биринчиси, экинчиси уюштуруу иштери боюнча мына борбордук шайлоо комиссиянын шайлоо башталганга чейин биз атайын жыйын кылып, борбордук шайлоо комиссиясына жазуу түрүндө арыз таштаганбыз. 1-майда 60 участок.
110 миң шайлоочу бар. Биздин баардыгын жергиликтүү бийлик менен биргеликте мыйзамга ылайык элди чогултуп бергиле. Биз ошол жерге 7 талапкербиз, 7 талапкер барайлы. Программабызды айтайлы, суроосуна жооп берели. Ачык атаандаш болсун. Атаандаштык болсун, эл тандап алсын деп мыйзамдын негизинде кат жазып бердик. Мына Бишкек шайлоо комиссиясы дагы, округдук шайлоо комиссиясы дагы эч кандай иш жүргүзгөн жок. Кадимки эле диверсия болду. Иштешпей койду, диверсия болду. Билгениңерди кылып алгыла деген. Ал бул диверсияны ким колдонду? Арам акча топтоп койгон бизде 2-3 талапкер бар эле, мына ошолор колдонушту. Себеби аларга толук мүмкүнчүлүк берди элди сатып алганга. Мен дагы бир жолу айтайын. Бийликтин шайлоону таза өткүзөм деген аракети күч болду. Бирок ошону ишке ашыра турган борбордук шайлоо комиссиясы, күч түзүмдөрү, анан округдук шайлоо комиссиясы диверсия кылды десек, жаңылышпайбыз. Мына жыйынтыгында бүгүн эмнени көрүп атабыз? 28 күнү саат түнкү 11-де бир мандаттуу мына менин добушум 3960 деп чыкты. Жанагы хакердик атака болду, эмне болду, системасы толук талкалангандан кийин меники 3500 болуп калды. Эми дагы эмне деш керек? Кандай фактылар керек? Мына бүгүн, мына азыр интернеттен чыгып атат, кече түндө чыкты. Хасанов деген бир мандаттуу округтан Көлдөн чыккан, Көлдө жок тизмеде. Таластан чыгып атат. Таластагы талапкер Көлдөн чыгып атат интернеттен, мисалы, Көлдү ачасың да, Көлдүн талапкерлери мынча алды деп. Хасанов деген Таластан чыгып атат, Таластагы Көлдөн чыгып атат. Эми дагы кандай конкреттүү фактылар керек? Бул Шайлдабекова жана башкалар, ошо комиссиянын, борбор шайлоо комиссиянын мүчөсү элдин алдына чыгып, тез арада кечирим сурап, мына ушундай мүчүлүштөр кеткенине байланыштуу биз кызматтан кетип атабыз деп айтууга дагы кандай фактылар керек? Тарыхта биринчи жолу болуп атат момундай. Тарыхта биринчи жолу болуп атат. Мисалы, шайлоо бүткөндөн кийин түнү менен жанагы кол менен санашат дагы, түндө эрте менен чыгып калыш керек эле. Мына бүгүнгө чейин эч ким пресс-конференция кандай дагы кандай фактылар керек бул адамдар моралдык, юридикалык жоопкерчилик алып кызматтан кетиш үчүн? Марлем мырза, анан Мавлем мырза айтып атпайбы, диверсия болду депчи. Сиз ушул пикирге бийликтегилер айтып атат, мен ошону айтып пикирге кошуласызбы негизи? Мен ал суроого жооп бердин артында мен Мавлен экөөбүздүн ортобузда досторубуз бар, экөөбүз дагы тең катылаш болуп жүрөбүз. Негизинен мен өзү Мавлен мырза менен башында жардам беребиз бирибизге деп сүйлөшкөн элек. Биз толугу менен аны аткарылган жокпуз. Эми мен өзүм досум астында, элдин астында айтып коеюн, биз кечирим сурайбыз Мавлен. Мен айтайын дегеним, бул реалдуу түрдө ошол акчасы жок алган добушу. Эч бир немеси жок, мына өзү чыгып, өзү агитировать этип, өзү ар бир үйдү какылап жүрүп алган добушу. Ал жерде башка кандидаттарды, мисалы ошол эле мен жана менин балдарым жардам берет деп, анан башка балдарым ошол агитатор алыш керек, акча керек деп башка жака мындай иштеп кеткендер болду да, биздин арабызда кандидаттарчы. Бирок ошол Мавлен менен азыр барганда алар дагы мисалы аз утат эле. Алар дагы өзүнүн кетирген катарчылыктарын азыр көрүп атса керек. Айтайын дегеним, ал жакта кандай болбосун, элдин баары бир мындай көзү түз экен. Эл дагы деле ушул акчага эле эмес, бирок реалдуу акчасы жок кандидаттар, бирок иштей турган кандидаттарга кызыктар экен да. Эми баягы диверсия болду дегенде, бул ким тараптан кылынып атат, эмне үчүн, багыты эмне, максаты эмне деген менде дагы суроо көп жаралып атат. Эмне бунун баардыгы кереги бар эле. Жөн жерден жакшынакай келаткан, таза өтүп атса, эми баягы айрым жерде подкуп болду деп аны моюнга алып атабыз. Мисалы ошол эле Первомайскийде 2 жолу кармалды, по-моему, 2 жолу кармалып берилди. Мен ойлоп аткам, бүгүн болбосо эртең аларды өткөн күнү деле жокко чыгарып аларды. Анан кийинки келаткан талапкер өтө тургандай кылып мындай неме кылып коебу деп мен да ойлоп отурдум эле. Ошол эле нерселер партия тараптан дагы, партиядан анча-мынча партиялардан подкуп кылган жерлер болду. Ошолорду да жокко чыгарат го деп күтүп аттык эле. Болгону мына ошол болбогон бир сервердин негизинде болбогон ошол кандай бул эмне үчүн кылынды,
максат эмне, мага да бул чоң табышмак болуп турат да. Бирок бул көйгөйлүү өтө жаман нерсе болду. Сервер тууралуу сөз кылып атабыз. Бул жерде мындай суроо жаралып атат да, мисалы ушул БШКнын автоматташтырылган системасы биринчи алгач башкача жыйынтыктар чыккан, анан ортодо сбой болгондон кийин башкача жыйынтыктар чыкты да. Бул элдердин нааразычылыгын күчөтүп атат да. Бул жерде эмне үчүн мындай болуп атат? Мен ошону сиз тактап айтып кетейин. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, кандай гана аракет кылбаңыздар, кандай гана актанбаңыздар, эл жана ошо шайлоого чыккан партиялар болобу, бир мандаттуу талапкерлер болобу, ишеним кетип калды. Эмне гана кылбаңыздар азыр, Куран кармайсыңарбы, көргө киресиңерби, эл ишенбей калды. Мен дагы бир жолу айтайын, Акаев Ыплас шайлоонун аркасы менен кеткен. Бакиев Ыплас шайлоонун аркасы менен кеткен. Мына Атамбаев дагы, кечеги Жээнбеков дагы Ыплас шайлоонун аркасы менен кеткен. Кеч бул электе азыр расмий чыгып, кечирим сурап, билдирүү таратып, шайлоону жокко чыгарып туруп кетиш керек. Мына былтыр дагы ошондой болгон. Былтыр дагы мына Жээнбековго улам бирөө келип, биз тынчтабыз, баары сонун деп аягы ошондой болгон. Бакиевтики да ошондой болгон, Акаевтики да ошондой болгон. Кеч бул электе азыр дагы ызы чуу болуп, бунун аягы төңкөрүшкө келе электе азыр чыгып туруп эле айтыш керек. Мына момундай мүчүлүктөр кетти, могу ишти кыла алган жокпуз. Президенттин койгон тапшырмасын, ишенимин, жакшы көрүүбүздүн, сүйүүбүздүн актай алган жокпуз деп кетип калыш керек. Бунун аягы жакшы бүтпөйт. Себеби эл бүгүн жана ошонун ичинде партиялар дагы, бир мандаттуулар дагы ишенбейт силерге. Эмне кылсаңар дагы азыр 100 бюллетенди алып чыгып, 100 протоколду көргөзсөңөр да ишенбейт. Себеби силер кылган мүчүлүштөр бул кыргыз мамлекетинин тарыхында болгон эмес. Болгон эмес. Мына мен жаңы эле айтып кеттим, конкреттүү фактыларды. Интернеттен мына түндө таластыкы көлдөн чыгып атат, көлдүкү таластыкынан чыгып атат. Партияларына айтып атпайбы? 240 болуп кетти, аны кайра түшүп калып атат. Мынча процент бардыгы азыр электрондук түрдө катталган. Эмне үчүн мындай болуп атат? Мен эмне үчүн дегенде мына бийликтегилерди 5 башка версияны айтты. Бирөө 20 мамлекеттен ошо отуруп алып Кыргызстандын бир шайлоосуна хакерлер чабуул жасады деди. Бирөөлөр эчти жаап койгонбуз, серверге эч ким кире албайт деп айтты. Башкасы диверсия болду деди. Дагы бирөө дагы бир нерсени айтты. Мен дагы бир жолу айтайын, биздин урматтуу Совет Безопасности секретари дагы айтып атат. Сиздин айтып атканыңыз бардыгы эле түшүнүктүү, бирок элден ишеним кетип калды. Кимиңер күнөөлүүсүңөр, ал азыр маанилүү эмес. Маанилүү нерсе бүгүнкү абал оорлошуп кете электе, тез аранын ичинде шайлоо жокко чыгып, жаңы жылдан кийин болобу, жаз алды болобу жаңы шайлоо белгилениши. Марлен мырза, ушу шайлоону жокко чыгарыш керекпи? Мындай да, азыр дагы бир вариант бар. Кечээден бери эле айтып атам. Тез арада партиялардын өкүлчүлүктөрү менен чогуу бирден өкүлчүлүктөрдү берип, жана жерлеринде азыр урналар турат. Бардыгын төгүп, кадимкидей ручной подсчет кылыш керек. Мына Америкада ошондой система болгон. Ошондо ручной подсчетко кетишкен. Автоматизированный системада ишеним болбой, сбой болуп, ручной подсчетко кетишкен. Мына ошондой ручной подсчетту видеокамералар менен тастыктап, анык, ачык кылып койсо, азыр деле кеч эмес, ушундай вариант бар. Тез арада ручной подсчетту кылып, элге көрсөтүп, бардыгына көрсөтүп, ошол нааразы болгон партиялардын бардыгын чакырып туруп эле ачык айкын эсептеп коюш керек. Мына ошондо чыккандан кийин жыйынтыгына мен ойлойм ошондо баары эле ыраазы болушат. Ошол жабылып турган урналардын бардыгын алып келип эле чоң бир жерге чогултуп туруп эле ошол жерден бардыгын эсептеп койсо эле бүтөт эле деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда ушу шайлоону жокко чыгарыш керек деген пикирлер болуп атат. Мавлян мырза дагы ошол пикирди айтып атат. Сиз кошуласызбы? Мен өткөнкү шайлоолордо да катышканда 2 жолу жокко чыгарылган шайлоолордо да катыштым да. Эми жеке мен үчүн ачык айта алам. Мен бир да партияны бир булгаган жокмун, таза алып кеттик. Кандидаттарды таза алып кетти, подкуп кылган жокпуз, административдик ресурс кылган жокпуз. Баарын таза өткөздүк, баарын баягы айткандай буга чейин прогнозум менен келдим. Ошондой эле прогнозить аткам. Мен үчүн эмне үчүн атмен болуш керек? Ушунча шайлоочулар бизге шайлоо берип, бизди шайлап, анан биз гана буну жокко чыгарган биз үчүн неприемлемо деп коет да, мындайча орусча айткандачы. Айттым го, өчүлүштөр болгон, бирок аны чыгара турган моменттер бар. Ошону алып кетсе, чыгарып кетсе болот. Тез арада чыгарып кетиш керек бул маселени.
ушул жерден толуктап коеюнчу. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бир нерсени айтайынчы. Мен дагы бир жолу айтайын. Азыр 100 жолу протоколду санайсызбы, баягы бюллетенди көргөзөбүзбү, элдин ишеним кетип калды. Мен айтып атпаймынбы? Шайлоо күнү ошол уиктер деп коет, ошол жерде турган урналарды, ошол жерден чыкпай, ошол жерде байкоочулар деп коет. Мына мен байкоочуларым болду. Мен байкоочуларым, мен 60 уиктин мен 51 уигинде байкоочуларым болду. 51 уигимде мен туугандарым бүт отурушту бардыгы. Чыкты, жанан ошол жерден төгүп, ошол жерден кол менен санап, байкоочуларга кол койдуруп, эч кандай биздин кинебиз жок. Мына бакылбуз деп туруп, печатьты басып туруп, протоколду жаап туруп, борбор шайлоого жөнөтүп коюш керек болчу. 2 күндөн кийин эмнени табабыз? 2 күндөн кайсы бюллетенди, кайсы протоколду каяктан табабыз азыр? Мындай реалдуу айтайлы да, реалдуу айтайлы. Шайлоо айтып атпайбызбы? Мына мен дагы ошого макул деп, мен дагы ушу таза шайлоо болот экен. Арам акча ойнобойт. Жанагындай жаман иштер болбойт экен деген ишеним менен 12 жылдан кийин шайлоого чыгып атам. Мен 12 жыл келдим шайлоого даярданып. 12 жыл болду. Эми мына шайлоодо конкреттүү фактылар турбайбы? Биринчи, мына Марлем мырза эмес, элдин баары көрүп атат. Борбордук шайлоо комиссиянын сервери талкаланып, ичиндеги көргөзүлгөн цифралардын баары бурмалганы фактпы? Факт. Мына эч ким тана албайт, турабы? Мына Марлем мырза өзү айтып атат. 240ка чыгып кетиптир, ана 140ка түшүп калды деп. Аны эч ким тана албайт. Бир. Экинчи, мына бүгүнкү конкреттүү факт. Таластын талапкерлери бир мандаттуу Көлдөн чыгып атат. Көлдүн талапкери Таластан чыгып атат. Фактпы? Факт. Бүгүнкү күнгө чейин расмий эч ким билдирүү кыла элекпи? Мына БШКдагы, өкмөттөгү кыла элекпи? Шайлоо мына момундай болду, алдын ала жыйынтык мындай болду, мында кыла элекпи? Кыла элек. Фактпы? Факт. Бюллетендер бүгүнгө чейин саналып бүтүп, протоколдор бекитилип, БШКга жете элекпи? Жете элек. Факт. Дагы эмне керек? Дагы эмне керек? Эми сөзсүз эле элдин баары көтөрүлүп чыгып, көңтөрүнүч болуп, революция болуш керекпи? Дагы эмне керек? Эми мен дагы бир жолу айтып атам. Мына так эле ушундай абал былтырда болгон. Жээнбековго алып келип эле кагаз берип атып, тынчтабыз. Биз тиги парламентти экиге бөлүп алдык, тынчтабыз депчи. Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы баардыгыбыз көрдүк. Убакытка да карайлы, Марлем мырза сизге. Мисалы биздин партия мыйзам боюнча негизи баягы протоколдор чыкканда, асуудан чыккандан кийин ар бир жаран кайра пересчет кылгыла, ушул жерден кетпейбиз дегенге укугу бар. Мен атайын ар бир өзүмдүн кандидаттарга айтып аткам. Протоколду жана асууну алып келип алып эле компьютерден чыккан нерсеге печать коюп алып чуркап келбегиле. Дождитесь, отургула, ошол жерден отуруп алып туруп, ар бирин пересчет кылгыла деп мен команда бергем. Айрымдар аткарыптыр, айрымдар аткарбаптыр. Бирок ошондой талапты койсо, алар сөзсүз түрдө төгөт да, качат да. Мына ушудан аягына чейин азыр могулен айткандай түнү менен кылдырып коюш керек эле. Мисалы ошол 51 өкүлчүлүк болгондо могулен баягы протоколду алып эле кетип калды да, силердикичи асуудан чыккан протоколго печать койду да кетип калды. Мону ачкыла, эсептегиле дегенде эсептейт эле. Ачтырып эсептеттирип баардыгы кылып коюш керек эле. Тем более жанагындай сервер ортодо кеткенде ЦИКтин команда кетиш керек эле. Токтоткула баардыгын кетирбей эле ошол жерден бурчной подсчет кылып койгула деп дагы чыгып кетет эле да, немеденчи, ордудан. Эми азыр алардын баардыгы опечатанный болгон, баардыгы алга кол койгон. Кайсыл жердеки мен азыр айта албайм, ордунда, о же бияка келдиби алардын баардыгы. Мына ошолорго кайра барып текшерип, ар биринин колу бар. Коюп атканда печать кылганда колу бар. Ошолордун кайра колдорун текшерип, баардыгы ордунда болсо, ошону кайра эсептегенге дагы деле шанс бар, дагы деле убакыт бар. Мына ошол нерсеге дагы кетип калса болот. Болбосо берсин, жана президент айткандай, эң күчтүү мыкты хакерлерди ар бир партия же жеке кандидат берсин, ичине киргизип, полный доступ берип, алар бир карап чыгыш керек. Эмне болгонун, кандай болгонун, азыр кандай болот экенин көрсөтүп коюш керек деп эсептейм. Бирок ошол эле учурда жанагы сервер сбой болду деп айтып атпайсызбы? Мисалы сервер сбой болгондо эми БШКнын алгачкы жыйынтыгы боюнча пайыздык көрсөткүч 154%дан ашып кетип атат да. Андан кийин сайт иштебей калды. Анан негизи эле ушу арифметика боюнча, закону боюнча 100% болуш керек да. Кандай учур болбосун 100 болуш. Мен ошону жана айтып бербедимби? Азыр дагы мисалы азыркы жыйынтык боюнча да 100гө жетпей жатат. 100гө жетпегенин себеби жана мен айткан халастойлорду ал эсепке албай атат. Кандидаттарга бөлүп атпайбы? Мисалы Ынтымак партиясы
139 миң азыр алыппыз. 139 миңди кандидаттарга бөлүп атканда кандидаттардыкы 139га жетпей атат. Кандайдыр бир сан ал ортодо турат. Ал эмне деген сан? Ал жанагы мен айткан партияга эле коюп коюшкандагы кандидатка койгон эмес. Ошол холостойлор деп аталат. Мына ошол холостойлор жетпей атат. Ал менде эле эмес, ал бардык партияларда бар да. Мына ошону карап чыгыш керек. Анан жанагы айтпайсызбы, сбой болду, 150ден ашып кетти депчи. Факт ошо болуп атпайбы? Мен бир нерсе оюма келип атат да. Мен эми азыр бир партияны күнөөлөп же бир партиянын максаты ошондой экен деп айткандан алысмын. Бирок атайын деле, мисалы, бир версияга дагы мен мындай ишенип кеткенге мажбур болуп атам. Атайын деле ошо ортодон бузганга аракет кылгандар. Бир жагы эгерде ЦИК моюнуна алып, ооба бизден катачылык кетти, биздин ушундай программабызды до конца иштетпей коюппуз, тест кылбай коюппуз деп же моюнуна алыш керек. Экинчиси, анда бизге бир кандайдыр чабуул болсо, атайын саботаж кылгандын сценарийси деп айтат элем да. Мен ушул дагы версияны ойлондуруп атат меничи өтө. Эң негизгиси бизге мамлекетибизге тынчтык керек. Бөлүнүү жаруулуу кереги жок. Бирөө атайын мүмкүн биз ушинтип уруштуруп, бөлүштүрүп кылган вариантты дагы, версияны дагы пока албай турайлы. Ушуга дагы карап турайлы. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров айтпадыбы, шайлоонун жыйынтыктары бурмаланып жатат, эми отуруп алып булар химия жасашат депчи. Чын эле бурмаланып калдыбы? Мен дагы бир жолу токтоп айтып кетейинчи. Марлен мырза дагы айтты. Кече 4 партиядагы, саясий партиялардагы айтышты. Мына Мадумаров айтып атат, башкалар айтып атат. Андан тышкары кече мына Борбордук шайлоо комиссиянын алдына чоң митинг болгондо Шайлдабекова чыгып кечирим сурап атат. Күнөөсүн моюнуна алып атат. Эми бул күнөөсүн моюнуна алгандан кийин бул үйдөгү эри менен урушуп, күнөөсүн моюнуна алып кечирим сураган иш эмес да. Бул мамлекеттик масштабтагы шайлоо да. Бул эртеңки биздин мамлекеттин 5 жылдык тагдырын аныктай турган парламентке шайлоо да. Кечирим сурадыбы? Күнөөсүн моюнуна алдыбы? Андан кийинки кадам болуш керек да. Ооба бизден күнөө кетти, биз туура эмес кылып коюп турук дегенде. Андан бул түшүнүктүү нерсе да, болду да эми. Мен дагы бир жолу айтып атам. Биз азыр кандай гана айла кылып, кандай гана аракет кылбасын, бул чакырылыш, 7-чи чакырылыштын парламенттин легитимдүүлүгүнө доо кетти. Ишенбөстүк кетти. Буну актап кайра ордуна кое албайт. Бир эле жол бар, жана мен айтып аткандай. Азыр убакытты созбой, мындай эрк менен чыгып, сүйлөшүп, мына азыр бийликтегилер чогулуп сүйлөшүп эле айтыш керек конкретно. Бизде момда фактылар турат бул жакта. Перспективасы мындай болуп атат, легитимдүүлүгүнө шек кетти. Биз момда кыла албай калдык. Кандай чечим кылабыз деп туруп, чечим чыгарып элге чыгып айтыш керек. Момтип коёндой коркуп отура бергенде элдин арасында кыжырлануу жана шектенүү гана көбөйөт. Мына Акылбек Жапаров пресс-конференцияга чыгып, шайлоо боюнча айтам деди, мына 2 күндөн бери айта элек. Шайлдабекова дагы 2 күндөн бери айта элек. Бири да айта элек. 5 жактан айтып атат мына. Өкмөт айтып атат, Совбез айтып атат, БШК айтып атат, тигиниз айтып атат. Бирок бири да жоопкерчиликти алып, мына момундай деп эч ким айта элек. Эми ушунун баарын эске алуу менен мына мен сунуштайт элем. Түштөн кийин, түштөнүп алып, экстренный деп коет эми. Чогулуш кылып, сүйлөшүп туруп, эрктүү бир чечим алып туруп элдин алдына чыгып айтыш керек. Шайлоо болбой калды. Биз кечирим сурайбыз. Биздин элдин, мамлекетибиздин тынчтыгы керек. Бизге бийлик кереги жок. Бизге элдин тынччылыгы керек. Деп туруп айтып туруп, мына момда мүмкүнчүлүктөр кетти. Биз аны эске алабыз, оңдойбуз. Шайлоо жокко чыгат, мыйзамга ылайык момда болот. Мүмкүн баягы дагы бирдик кабыл алыппы, жазга жылдырыппы, жаңы шайлоонун датасын белгилеп туруп жарыялаш керек. Антпесе мына мен дагы бир жолу айтып атам. Так эле ушул былтыр октябрда болгон, так эле ушундай Атамбаев, Бакиев, Акаевдин убагында болгон. Бирок Марлен мырза, шайлоону кайра өткөрүүнүн кажети барбы? Мен бир нерсени эч ким азыр мындайча жокко чыгара албайт. Эч ким жок андай болду деп айта албайт. Бул шайлоонун таза өтүшү, процесстин өзү негизи өтүшү таза өттү да. Аны эч ким туура эмес өттү деп айта албайт. Болгон сервердеги нерсени бул адамдык фактор болобу, башка бирөөнүн киришкени болобу, айтор аны ошол мен айткандай келгиле
барып ошол жерден БШК да бирок бул жерде ачыктык кылыш керек да. Ачыктык кылып далилдеп берип койсо, мен ойлойм маселе токтойт. Анан кайра эле шайлоо өткөзгөндө бизди кайра алып барып эле дагы отуруп бергиле дегенден мен алысмын. Эми биринчиден казынадан азыр көп акча кетиши мүмкүн бир жагы, экинчи жагы бая айтып кеткендей эми биз деле шайланып келдик да. Мен мисалы жеке эмне үчүн мен кайра команда менен шайлоого барышым керек. Биз таза келдик, ачык келдик, айкын келдик. Эч жерде бир мыйзам бузган жокпуз. Бардыгын ачык алып келдик. Анан кайра эле шайлоого бара бергенде өтпөй калып же жанагындай болуп калгандардын артында мен бара албайм. Андайга биз бара албайбыз. Канча элдин тагдыры менен биз ойной бербешибиз керек деп эсептейт элем. Эгерде ЦИК жанагы нерселерди ачык айкын көрсөтүп койсун, маселе жабылат. Ачыктык керек азыр. ЦИКтен өзүнүн мойнуна алып, бардык нерсени ачык чыгарып коюш керек. Мен реалдуу түрдө айтып атам. Мен неге жагы ачык айтып атам? Мен 240 миң ала алган эмесмин, ала албайт дагы элем. Биз ошо 130-140 тегеренде келгенбиз. Туура ошол сбой болду. Мына ошол маселеге эле жооп берип койсунчу. Эмне үчүн сбой болду? Жана ручной подсчетту аягына чейин ачык айкын эсептеп чыгарып берип койсун. Мына ошондон кийин анан результаттар дагы билинет эле деп ойлойм. Келип биздин талкуубузга катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биздин талкуу берүү соңуна чыкты. Сак саламатта туруңуздар.